Саламатсыздар, урматтуу футбол сүйүүчүлөрү. Бүгүн кайрадан Кыргыз премьер лигасынын 13-турдук беттештерине кескелебиз. Кара Балта шаарынан албетте сиздер менен учура Кыргыз Республикасынын 8-1 финалдык баскычында беттештерди жүргүзүштү дагы жана эки команданын жыйынтыгы такыр 2 башка болуп чыкты. Себеби дегенде Талант командасы быйылкы сезондогу эң чоң жеңиштердин бирине ээ болду десек жарашат. 5 күнгө өйдө мына 8-1 финалдык баскыч расмий түрдө башталат. 90 мүнөт бою сиздер менен мен Адилет Керимбек уулу жана Кыргыз спортту командасынын техникалык адистери болмокчубуз. Бул беттеште башкы калыс Эрланбек Осмонов Көк Жаңгак шаарынан улуттук категориядагы калыс старттык кышкырыгын жаңырды жана биз бул оюнду баштадык. Башта Арзамат командалардын курамдарын азыр соккуну Далшыл Улукбек эшикке ачырат өңдүү байкап туралы азыр. Кышкырык жаңырды Шарипов, сокку жана гол Султан Бешеналиев. Бул соккуга азыр даяр эместей. Талант командасы эсеп сандарын ачууда. 86-мүнөт жана Султан Бешеналиев азыр командасын сактай албай калды. Улукбек Шарипов биринчи таймда дагы өз аракетин көргөн болчу, анда ийгиликсиз болуп калган жана Талант командасы соң дагы да болсо чабуулда Айбек Сүкеналиев, сокку затат Айдар Мамбеталиев ойноду. Шаповалов жана гол. Ярослав Шаповалов мына ошентип Талант командасында экинчи голду жаратууда. Айдар Мамбеталиев бул жерден негедир пасты чыгарып койду. Кышкырык жаңырды. Чештен сокку. Тамай болгон жок бул жерде. Пономаренко. Алга топту чыгарды. Ортон көлүктө топ үчүн күрөш. Жана Керезбеков топто биринчи болду бул жерден. Жана финалдык кышкырык жаңырууда Кыргыз Алтын Талант эсеп сандары 0-2. Кыргыз Алтын командасы бул беттеш менен биринчи айлампаны жыйынтыктоодо. Талант командасы 2-0 эсебинде мына 17 упайга ээ болуп турат.